мен өзү чоңурлайлык болом. Жегендердин баарын кустуруш керек. Кыргыз элинин, карапайым элинин рызкысын жеп атат. Буну кустуруш керек. Буга биз макулбуз. Ченемниктерди кустурsun. Кыргыз элиге тынчтык болсун. Биз ушуну каалайбыз. Кыргыз эл тынч болсун, кыргыз эл өнүп өссүн. Рахмат. Сиз оюңузду айтып берсеңиз. Мисалы биздин оюбуз Бабановду президенттикке койгондо мен колдогом да. Шайлаганмын. Учурунда шайлаганмын, үмүт кылганбыз. Ошондо Сооронбай Жээнбеков менен бул кошо чыкканда эме болупчу. Ошондо колдогонбуз. Бир чети бизде жакшы маалымат болбогон ошол учурдачы. Себеби Кумтөрдө иштеп жеп жатканын билбейт да элчи. А эгер азыр өзүбүздүн 90% шайлап алган каныбыз ошол ишти жөн жерден эле келип камап. Ойлойм, эң 100% Кайсы колдойм. жагы туура? Садыр Жапаровдуку. Садыр Жапаров жасап жаткан жумуштар. Эми бул Кумтөр боюнча айтсам, Кумтөр боюнча эски чиновниктерди кустуруш керек, камаш керек, сыгыш керек, алтысын алыш керек. Булар уже жеп ичип дагы эле келатат, жеп ичип дагы эле келатат. Булардын азыр камап кустуруп атканы туура эле. Убактысы келди. А тиги митингге чыгып мүмкүн акчага чыгып атабы, мүмкүн жалданып чыгып аткандарга. Ал боюнча айтсам эми ар бир эле бир тууганы, баласынын досу, инисинин баласы, аялы, туугандар чыгып аткандыр, бирок если мындай карасам, карапайым элдер чыгып аткан болсо алар акчага чыгып атат деп эле ойлойм мен. Аларда акча бар. Мисалы Асылбек Жээнбеков кыргыз эл үчүн эч нерсе кылган жок, Бабанов эч нерсе кылган жок, Зулпукаров деген тем более эчтеке кылган жок. Алар деген стейк жеп эле, кофе ичип эле отурган. Чыга берсин, эми мен ойлорум, бирок мындай туура эмес да, чыкпай эле коюш керек да. Учу бетин айтыш керек, жедиңби төлөдү, туурабы? Туура. Рахмат. Атыңыз ким? Тураш. Рахмат. Ал жөнүндө эч кабарыбыз жок болгонго байланыштуу мен эчтеке айта албайбыз, эчтеке кабарыбыз жок ал жөнүндө. Бүгүн интернеттен гана окуп калдык, кичине четтен гана. Бирок эмне үчүн камалып, бана эмне үчүн камалып атат, эмне үчүн болуп атканы жөнүндө кабар. Жеп ичкендер бизге жооп берсин. Жооп берсин. Ковиддин убагында иштебегендер да жооп берсин. Көп нерселер бар, жооп берсин. Садыр менен тиги Ташиевди колдойбуз. Жооп берсин. Эми тиги жанагы ошолордун тарапташтары аларды колдоп чыгып атканга кандай көз карашыңыз сиз? Кайсы кимдин Тиги тарапташтары Асылбек Жээнбековду, Зулпукаровду элдин уулу чыксын деп кесиндек экөөнүн алдына чыгып алышыптыр. Мен маскарайым бар. Жок, эми менчи жөнөкөй адам катары айткым келет да, эми ушинтип эле качанга чейин жүрө беребиз чырылдап эле.